Саламатсыздарбы, урматтуу биздин сүйүктүү болгон көрөрмандар, урматтуу достор, студенттер, амансыздарбы? Ош мамлекеттик университетинин Үмүт телестудиясы сиздер менен. Бүгүн сиздер студенттик программаларга жана окуу жайдын жаңылыктарына көп болосуздар. Мындан сырткары кесиптешим экөөбүз кызыктуу жана пайдалуу маалыматтар менен бөлүшөбүз. Топтора. Үмүт телестудиясы сиздер менен, ал эми сиздер биз менен болуңуздар. А биз жарым сааттык эфирди баштадык. Чоро, сенде алдыда кандай пландар бар? План дегенде эмне? Бир чет жакка чыгып, билим алып келсем деген ой. Кайсы мамлекетке чыгып, мисалы? Эми башкасы бир билим алып, тажрыйба алмашып деген. Аз бизде деген ошмода бир долбой бар го. Мен студентмин дегенчи. Ошого келип бир маек берсем деген бир ой бар. Ал үчүн сен бир топ мамлекетке чыгып, бир топ тил үйрөнүшүң керек экен, Ооба, бирок ошонусу дагы кайсы тилден баштаарымды билбей турам. Анда, урматтуу көрүүчүлөр, мен студентмин программасына кезекте берели. Сен ошол долбоордун карман аркылуу жакшы бир кеңештерди аласың деген ишеничтемин. Чындабы? Туура, чын. Көрөлү анда. 4 жыл ичинде Ошкудан тышкары мен дагы 3 университетте билим алып келдим. Ошол мен мобильностька тапшырганда анын системасы чаккан мага. Себеби дегенде сен контрактты өзүң эле университетиңе тапшырасың, ал кетип аткан университетке сен бекер окуп келесиң. Мен абитуриент кезинде көп деле нерсе түшүнчү эмесмин, бирок менде кесибиме бир талап бар болчу. Мен кесибимде математика сабагы жок болуш керек деген. Көп жолу балдар менен биз Бишкек шаарына конкурстарга барып келгенбиз. Церковьту университетке айландырып коюптур. Баарыңарга чоң салам. Мен атым Султанова Бермет. Мен 4-курстун эл аралык мамилелер факультетинин студенти болом. Азырынча мен студент жана бош убакта блогер жана келечектеги дипломат. Мен абитуриент кезимде көп деле нерсе түшүнчү эмесмин, бирок менде кесибиме бир талап бар болчу. Мен кесибимде математика сабагы жок болуш керек деген. Анан караштырып көрсөм, ошол эл аралык мамилелер факультети экен, ошентип тапшырып калгам, бирок азыр өкүнбөйм. 4 жыл ичинде мен Ошкудан тышкары дагы 3 университетте билим алып келдим. Биринчи курста мен тапшырганда 20-жыл болгон. Анда карантин, онлайн окуганбыз көбүнчө. Мен Энактыс студенческий организацияга тапшырганмын. Көп жолу балдар менен биз Бишкек шаарына конкурстарга барып келгенбиз, ошол кызык болгон. Анан экинчи курста мен академический мобильность жөнүндө билип баштадым. Ошентип мен Астана шаарына ИНУ Гумилев атындагы университетке тапшыргам. Ал жерде мен 1 жыл окуп келдим. 3-чү курста мен АУЦА, Американский университет Центральной Азии күзгү семестринде окуп келдим. Ал эми 4-чү курста мен ошол Санкт-Петербург шаарына тапшырдым, СПБГУ университети. Кыргыз тилимден тышкары орус тили жана англис тилин эркин сүйлөйм. Мобильность боюнча мен Астана шаарында, Санкт-Петербург шаарында жана Бишкекте окуп келдим. Мектеп учурунан эле мен англис тилин жакшы окуп баштагам. Пайдалуу экенин мен ошондо эле түшүнүп баштаганмын. Анан мобилдүүлүктө мага абдан чоң жардамы тийди. Окуу тарабынан алсам, мен мобильностька тапшырып атканда англис тили өтө чоң жардамы тийди. Себеби дегенде академический мобильность бул эмне? Бул сынак студенттердин ичинде ошол кимдин GPA балары көбүрөөк болсо, ким чет тилдерде эркинирээк сүйлөсө, ошолор сөзсүз биринчилерден болуп өтөт. Ошол менен бир кичинекей бир кеңеш болсун. Көп тилди окуңар келбесе деле, бир гана англис тилин жакшы деңгээлге жеткирсеңер, ошонун пайдасы силерге көп тиет. Ошол мен мобильностька тапшырганда анын системасы чаккан мага. Себеби дегенде сен контрактты өзүң эле университетиңе тапшырасың, ал кетип аткан университетке сен бекер окуп келесиң. Жатаканасы деле бекер. Астанада болду, бирок Санкт-Петербургда төлөдүк.
бирок ал деле чоң эле сумма эмес. Мобильность мага жаңы чөйрөгө өтө бат адаптация болууну үйрөттү. Себеби дегенде ал жаңы шаар, сен билбеген балким система окуусу университетте, жаңы курсташтар, жатаканада сен билбеген адамдар, алар менен компромисс табуу, ошонун баары менде курч мүнөздү пайда кылдырды. Мен биринчи жолу ошол 17 жашымда чыгыпмын ошол Астанага. Балким кыйын болгондур, бирок жаныңда жакшы сен билген тааныган адамдарың бар болсо, мен өзүмдүн курбуларым менен баргам Астанага, мага бир аз оңоюраак болду. Ошол биринчи курста мен Enactus деген студенческая организацияда катышып жүргөнмүн. Анан Астанага барсам, ошол Enactus Инуда деле бар экен. Ошентип мен ошол студенческая организацияга кирип, өзүмө көп достор, тааныштарды тапканмын. Ал эми аудицияга тапшырып атканда менен интервью алышкан, англис тилди сен канчалыкта эркин сүйлөй аласың деген. Ошол мен үчүн кызыктуу болгон. Алардын окуу системасы такыр башкача экен. Сен ал жерде өзүң сабактарды тандайт экенсиң, эмне жагат, эмне жакпайт, ошону караштырып тандай берет экенсиң. Ал эми Санкт-Петербургка мен өзүм баргам. 2 орун берилген, бирок бир кыз бара албай калган акыркы учурда. Анан мен ошентип өзүм барып СПбГ университетинде окуп келдим. Абдан кооз шаар экен, университет деле абдан сонун экен, жанагындай церковьту университетке айландырып коюптур. Ошон үчүн мага көбүрөөк ошол Санкт-Петербург шаары жакса керек. Ал абдан тарыхка бай шаар экен. Азырынча эч нерсеге өкүнбөйм. Мен ойлойм, жакшы күндөрдүн баары да калдыда. Келечектеги максатым ошол өзүмдүн кесибимдеги чоң бир ийгиликтерге жетүү. Мен ошол студенттерге болсун же абитуриенттерге болсун кеңешим, мүмкүнчүлүктөрдү алып пайдаланыш керек жана студенттик күндөрдү абдан шайыр, шаңдуу өткөзүш керек. Кыргызстанда 12 жылдык мектеп билим берүүсүн өтүүсү ойлонулган жетиштүү чечим. Эмне себептен алдыда түшүндүрмө беретели. 12 жылдык мектеп бул дүйнөлүк тренд. Дүйнөнүн 136 өлкөсү өз балдарын жана жаштарды дал ушундай окутуп жатат. Эгерде сиздин балаңыз Кыргызстанда мектепти аяктап, чет жакта билим алуусу үчүн окууга тапшырган болсо, анда бул сиз үчүн ыңгайлуу. Мисалга алсак, 6 жаштан мектепке баруу менен азыркы бала бакчадагы кээ бир маселелердин жоюуга мүмкүн. Мисалы, 2 жаштан бала бакчага баруу менен азыркы орун жок деген маселени дагы алдын алсак болот. Мектеп окуу программалары бир топ жүктү азайтып, 12 жыл аралыгында бирдей кайра бөлүштүрүү жагына каралат. Алайым, урматтуу көрөрман, сиздин дал ушул 12 жылдык билим берүү боюнча ой пикириңиз кандай? Сөзсүз түрдө пикириңизди калтыра кетиңиз. Ал эми ошмунун окутуучуларынын дал ушул боюнча ой пикири кандай? Анда сиздер менен чогуу көрөлү. Маселеге мен мындай терс элем убагында. Кийин 2006 жылы мына биздин Ош мамлекеттик университетинин алдында Навай мектеби болгон. Ошол немец тилин уклон боюнча окутуп, 3 кызыбыз немеден Германиядан бюджеттик орунга грант утуп алганда. Утуп алганда биз аябай сүйүнүп аны жөнөтүп, анан кыздарыбыз келип калды кийин. Эмне десек, биз 11 класста албайт экен, 12 жылдык билим болбосо болбойт деп кайтып келген да. Ошондон кийин мен ойлонуп отуруп анан бир макала жазгам. 12 жылда өтсөк болбойбу, эмнеге болбойт? Мүмкүн шаарда бир мектепти өткөрүп туруп, ошол сыртка окуйм дегендер үчүн бир кандайдыр шарт түзүп берсек деп туруп, мен ошондо кичине эме бурулду эле да, мындай оюм оң жака. Мен несине неме тотум, бүтүп кетип атканда биздин окуучулар мына бир кесип алып кетет деген мага аябай жагып атат да. Сайыз убагында илгери бизде УПК деген болот эле. Мисалы ошо 3-чү күнү бир апарып, бизди окутуп машинага кыздарыбыз ошо бир швея санитар кыз болчу эле да, бир документ берчү эле. Мүмкүн ушундай болуп үйрөтүп
кетсе азыр мен өтө немедим. Себеби бүткөндөн биздики азыр 11 классы бүтүп, жогорку окуу жайына оюртудан өтпөй калса көчөдө калып калып атат ич беле. Ошондуктан мектепте бир кесипти алып чыгып сразу эле иштеп кете турган болсо, мүмкүн өзүбүздө же сыртта мен аябай кубанат элем. Анын үчүн эмне кылыш керек? Мен оюмча мына министр айтып атат, профтех училищалар жардам берет, анда ошол мисалы директорлор менен сүйлөшкөндө айтып атты, кийин бизге ошолор жардам берип, кандайдыр бир күн алып кетмек, 16-12 училищалар алып туруп, ошол күнү ошолор өзүнүн адистиги боюнча бизге жакшы окутуп кетсе, кесиптик билимди берсе жакшы, бизге аябай мыкты болот эле. Бул жагын биз өзүбүз баягы окутуп жүргөн, сабактар окутуп жүргөн программа бизге эч кандай кыйынчылык жок деген ойду айтып атышат. Мен мисалы өзүм лично буга оң көз карайм. Учурда мамлекетибизде ошо 12 жылдыкка өтүү боюнча реформа башталды. Бул жалпы жарандар, өзгөчө ата-энелер тараптан колдоого ала турган демилге деп эсептейм. Биз айрым бир кемчиликтердин албетте болушу мүмкүн, кыйынчылыктардын болушу мүмкүн. Бул жерде биз демилге көтөргөн министрликти, же болбосо тиешелүү бийлик жетекчилерин гана силер ушундай демилгени көтөрдүңөр, эми силер ишке ашырышыңар керек деп мындай бир сын айтып эле байкап карап турбастан, тескерисинче биз демилге өтө бир мезгил талап кылган демилгеби, демек биз да колдоого алып, биз да кубатташыбыз керек. Тийиштүү жерде биз дагы өзүбүзгө тиешелүү болгон жумуштарды жасашыбыз керек. Мына мен ата-эне катары айтайын, менин балдарым бүгүнкү күндө чет өлкөдө билим алып атат. Ошо мектепти бүтүрүп аткан мезгилде бир жылын уттурганын, мисалы мага окшогон ата-энелер баары эле билебиз да. Ошо чет өлкөгө барган мезгилде аларда ушул бир формалдуу ушул документ маселесинде көйгөй жаралды. Мен ойлойм, мындан кийинки бүтүрүүчүлөрдө бул маселе болбойт. Анткени 200-гө жакын мамлекетте ушу чет өлкөгө чыгуу мүмкүнчүлүгү бар болсо, анын 150-сү бүгүн 12 жылдык билим берүү бүтүрүү деңгээлинде окуу документтерин беришет да. Анан эми ата-эне катары биз эсептеп көрө турган болсок, бул жерде эч кандай бир ашыкча билим албайт экен, ашыкча убакыт коротпойт экен. Мисалы 0 классты эле 1 деп атап туруп, ал эми 11-классты 12-ге жылдырып коюп атат да. Анан экинчиден дагы бул жерде колдой турган нерсе балдардын кесиптик даярдыгына, балдардын турмушта кайсы бир тармак боюнча адис болуп чыгышына басым жасалат деген демилге болуп атат. Муну мен ойлойм, мисалы ошол эле кесиптик билим берүүнү жеке окуу жайларга барып акча төлөп бүгүнкү күндө окуп атпайбы биздин жаштарыбыз, ошол эле тигүүчүлүк болсун, ширетүүчү болсун, ашпозчулук болсун. Мектеп өзү ошол нерсени мектеп курсунда даярдап коебуз деген бул абдан алкоого ала турган демилге болуп атат. Ошондуктан мен жалпы коомчулукту, ата-энелерди чакырып кетем. Биз бул демилгени өзүбүзгө тиешелүү тарабынан колдошубуз керек. Айрым кемчиликтер бар болсо, ага баягы өткөн мезгилде албетте тоскоолдуктар, кемчиликтер болот. Ал нерсени түшүнүү менен кабыл алышыбыз керек. Басы. Унуп калган турган айтам деп, сонун жаңылык бар. Кандай жаңылык? Жакында Ошмуда робототехника окутуу жана лаборатория борбор ачылат экен. Демек, студенттер робот чогултууну жана колдонууну үйрөнүп алышат турбайбы, Ооба. Жада калса роботтур Кытайдан алынып келинет экен. Буга эмне дедиң? Анда студенттерге робототехника боюнча сабак өтүлүшү керек турбайбы? Кимдер сабак берет? Кайсы адистер сабак өтөт? Эми чынында ал жагын мен деле биле албадым. Бирок дал ошол боюнча бизде көрсөтүү бар. Аны ошон көрбөйлүбү? Макул. Пландарын иштеп чыгуу, кандай механизмдер менен Ош мамлекеттик университетине келген Кытайдын Цзянцу Хайбо робототехника компаниясынын кардарлар менен иштөө бөлүмүнүн башчысы баштаган делегация ректор Кудайберди Кожобеков менен жолугушту. Алар эки тараптуу кызматташуу, жогорку технологиялык кадрларды даярдоо, Ошмуда робототехника боюнча адистик ачуу тууралуу сүйлөшүүлөрдү жүргүздү. Программасын аткаруу боюнча
Жолугушуунун алкагында тараптар Ошмунун номер 12 кесиптик лицейинде курулуш иштери жүрүп жаткан окуу өндүрүштүк корпусу менен таанышты. Бул имараттын жалпы аянты 1400 метр квадратты түзөт. Анын 400 метр квадратына робототехника окутуу жана лаборатория борбору ачылат. Борборго аталган компания тараптан робототехника адистигине ылайык жабдуулар алынып келинет. Алдыда Кытай тарап студенттерге 2 баскычта билим берет. Тактап айтканда, студенттер биринчи баскычта роботторду туура колдонууну үйрөнүшсө, экинчи баскычта робот тетиктерин чогултууну үйрөнүшөт. Курулуш иши жүрүп жаткан имараттын капиталдык оңдоп түзөө иштери ушул жылдын май айында аякталуусу пландалууда. Биз Ошмого эки тараптуу кызматташууну кеңейтүү жана бекемдөө максатында келгенбиз. Бул робототехника окутуу жана лабораториялык борборунун курулуш иштери аяктаган соң биздин компаниянын кызматкерлери робототехника боюнча Ошмунун окутуучуларына окутууларды жүргүзүп, тажрыйбалар менен бөлүшөт. Окутууну аяктаган окутуучулар жаңы ачылган адистик боюнча студенттерге билим бере баштайт. Робототехника адистиги боюнча билим алган бүтүрүүчүлөргө келечекте жумуш табууда кыйынчылыктар жаралбайт. Иш-чаранын алкагында Ошму менен Цзиансу Хайбо робототехника компаниясы эки тараптуу кызматташуу келишимине кол койду. Цзиансу Хайбо робототехника компаниясы 2001 жылы негизделген. Учурда Кытайдын бир топ шаарларында заводдору, филиалдары, лабораториялары бар. Жалпысынан өндүрүшкө керектелүүчү завод-фабрикаларда колдонулуучу роботторду иштеп чыгарат. Билим берүү тармагында да бир топ долбоордун үстүндө иштешет. Мерим Айтмаматова, Баяман Кенжебай уулу, Ошму жаңылыктары. Чоро медицина колледжи сонун бир иш-чара уюштуруп атыптыр да. Ошмунун 85 жылдыгына карата 85 көчөт отургузулуп атыптыр. Бас барып чагылдырып келебиз. Ай, бирок экөөсүнөн кетип калсак, көрөрмандар менен ким калат анда? Анда сен кала бер, мен кеттим, макулбу? Бирок келгенде мага сөз айтып бересиң. Сөзсүз. Урматтуу көрөрмандар, эфирден алыстабайбыз, анткени азыр дал ушул көчөт отургузуу айлананы жашылдандыруу боюнча кесиптешим Мерим Айтмаматованын программасына көңүлүңүздү бурабыз. Ош мамлекеттик университетинин 85 жылдык маракесине карата медицина колледжинин демилгеси менен Оштогу көрктөндүрүү жана жашылдандыруу муниципалдык чарба комбинаты менен биргеликте Насыридин Исанов көчөсүндө 85 түп ак чечек көчөттөрү отургузулду. Орозодо жакшы иштер болуп атат. Мына чеккен тараптан көктөзүнө бисмилла деп эгели. Шаарыбызга бир көрүп берип, мынау жашыл экономика, жашыл чөйрөнү түзүү деп атабыз акыркы мезгилдерде саясат. Ушул келечекте ушул биз отургузган көчөттөр ушул шаарыбызга бир таза аба бергенге бир себепчи болуп, ушу бир жакшы иштерге себепчи болойлу деген ниетте ушул иштердин баары аткарылып атат. Өздері көңді алып келішіптер, өздері инструменттер менен келіп, шунчалық біз водовоздорды бердік. Шунда алып көпте ушул екі бетке біз көчөттү ояқ бер 100 жақты көчөт ектік та. Сулар құйылып атат. Biz şunçalık rahmat aytабыз, şu medisinal колледжгечи. Şunçalık şunda самалыктарды көтөрүшүп, элге şunda агитация иштерин жүргүзүшүп, bir элибизге жакшы bir маанай тартуулайлы, жумуш кылалы, элге пайдалуу деп şunda чечишкен экен. Bizde Bilim Berүү жана Илим министрлигинин дагы буйругу бар. Жерде ошо буйруктун негизинде дагы ушу иш-чараларды жүргүзүп жатабыз. Акбура каналы бар, ошо Акбура каналынын жээгинде биз өзүбүз мына карагай кыртабыз. Ошо карагай 5 туп карагай. Алда болсо биздин ошол университеттин аймагына келе турган дарак болуп калат. Урматтуу көрөрмандар, алдыда Суд Лайф программасы. Бул жолку чыгарылышта биздин конок Кыргызстан боюнча спорттун бокс түрүнөн 3-орунду ээлеген
шаар деги эле область боюнча чемпион ОШМунун студенти Билал Каримжанов тууралуу болмокчу. Билал Каримжанов юридика факультетинин студенти. Ал юриспруденция адистигинде 1-курста билим алат. Учурда 18 жашта. 10 жылдан бери бокстун бардык түрү менен машыгып келет. Мушкер акыркы беттештерде каршылаштарын жеңип, мыкты орундарды алууга аракеттенип келүүдө. Жаштыгына карабай, облустук жана республикалык мелдештерде ийгиликтерди багындырып келет. Мен 10-11 жашымда спортсмендерди көрүп, чемпиондорду көрүп, ошолорду кыялданчумун. Ошолор окшоп чемпион болсом деп, анан бул залга 11 жашында келдим. Залга келдим, 1-2 жыл машыгып соревнованияларга чыктым, ал жактарда утулдум. Бирок ыйлабадым, таштабадым, дагы аракет кылдым, дагы болду, дагы утулдум, дагы машыга бердим. Акыркы ушул жылы Кудай насип кылып, ош шаарында биринчилигин алып, республикаларга чыктык. Кыргызстан биринчиликтерде 3-чү месталарды алдык. Мен бул медалды Кыргызстан биринчилигинде республикага барып алып келдим. 3-чү место. 1-чү күн Скөл менен иштедим, 2-чү күн Жалал Абад менен иштеп, 3-чү күн полуфиналга чыгып, кичине очкалар менен Бишкекке утулуп калып, 3-чү местаны алдым. Каарманыбыздын айтымында машыктыруучусу ар тараптан колдоо көрсөтүп, чоң ийгиликке жетүүсү үчүн жаш спортчуларды түрдүү турнирлерге алып чыгаруу үчүн аракеттенүүдө. Биздин тренерибиз ошондой кичинекей залдан ошондой чемпиондорду чыгарды. Биз спорт аркылуу көп жерлерге бардык, көрбөгөн жерлерибизди көрдүк. Ысык көлгө бардык, Бишкекке бардык, Жалал Абадка бардык, Өзбекстандарға өттүк. Мен бир бокс багыты менен чектелбей, 2-3 спорт туру менен машыгам. Ал ушул санда смешни биз ошондойлор чыгып, мисалы үчүн мына медалды Ысык көлдө алганмын. 4-5 мемлекет аралык болгон. 1-чү күн Өзбекстанды утуп, 2-чү күн Казакстанды утуп, финалга чыкканмын. Финалда Казакстан менен утулуп, 2-чи месте болуп калганмын. Машыктыруучусу ар улуттун балдарына бокстун бардык түрүн үйрөтүп, Кыргызстандын желегин көтөрүп, намысын коргоо үчүн жаштарды тарбиялап келет. Билал залга келгенде бир досу менен келген, анан досу ушул жерде жүрөт. Билалдын башка балдардан ажыралып турган жери характери бар, анан спортты жакшы кырмайт, спортто колдорбойт. Выносливость деген нерсе болот спортто, анан ошо спортко болгон аракети жакшы, публикалык деңгээлге чыгышты баштады. Эми буйруса, ундан кийин жакшы аракет кылып, жакшы спорт менен машыгып, Кыргыз Республикасыны утушка, анан чемпионат мирлерге дагы чоң соревнованияларга барышка аракет кылабыз. Билал билим жактан колдоо көрсөтүп келген ага эжекелерине ыраазычылык айтып, өзүнүн алдыдагы пландары, кыялдары менен бөлүштү. ОШМунун юридика факультетинин мугалимдери бизди ар тараптан колдоп турат. Бизди сабак учурунда бошотуп, ошондой жардам берет. Биз соревнованияга кетсек, Кудай буйруса, кыялданып жүрөбүз. Азия чемпиону болуу, дүйнө чемпиону болуу, Олимпиада чемпиону болуу, Кыргызстан желегинин тууларын көккө көтөрүү. Билал сабакты да калтырбаганы аракет кылат. Окууда ийгиликтүү студенттердин катарын толуктайт. Бош убактысында спорт менен машыгып, ден соолугуна кам көрөт. Жакында эле искусство факультетинин студенти Нурмырза Салиевдин алгачкы жеке сүрөт көргөзмөсү өттү. Ал көргөзмөдө студентибиздин пейзаж, портрет, натюрморт жана анималистик жанрдагы тартылган 60тан ашуун эмгеги коюлду. Кененирээк кийинки материалда.
Ош мамлекеттик университети. Анын үстүндө Оштун керемети Сулайман тоо жатат. Эми жаздын кирип келиши менен эле жадырап, могул табигаттын коздугун ушул сүрөттө чагылдырдым. Ошондой эле Ошмун 85 жылына карата Ошмун коздугун чагылдырып, ушул сүрөттө чагылдырдым десем болот. Нурмырза Салиев искусство факультетинин студенти. Учурда сүрөт чийүү багыты боюнча 4-курста окуйт. Ал 200гө жакын портреттик сүрөттөрдүн автору. Нурмырзанын сүрөтчүлүк шыгы бала кезинен эле ойгонгон. Бул сүрөтчү болуп калышыма ушул ген аркылуу да өттү десем болот. Өзүмдүн атам ушул негизи сүрөт боюнча мугалим Калмуратов Төштүк деген. Андан өтүп, анан бул жерге Ош мамлекеттик университетинин искусство факультетине тапшырып, ошол өнөрдү өркүндөтүп, ушу дээрлик 4 жылдын ичинде ушул нерсени үйрөнүп, анан ага эжекелери менен ушул үйрөнүп, таасирленип, ошол нерседен таасирленип, ушул нерсеге, ушул сферага келип калдым десем болот. Нурмырза сүрөт тартууну атасынан үйрөнгөн. Учурда атасы да мектепте сүрөт чийүү боюнча сабак берет. Бул балам менин кичинесинен эле тырышчаак. Өзүм дагы сүрөтчү мугалим болгондуктан ошого кызыгып, ушу немени өнүктүрүп кетти. Өзү аябай бир немесин айткан билбейт, аткарат да, ошону сөзсүз түрдө. Бул көз жоосун алган сүрөт көргөзмөгө Нурмырзанын 60тан ашык эмгеги коюлган. Каарманыбыздын эмгегин колдоо максатта ректордун атынан ыраазычылык баракча жана белектер тапшырылды. Сыймыктуу өнөрлүү студентибиз Нурмырза Салиев окууда күтүлүүчү натыйжага жетишип, коомдук тарбиялык иштерде активдүүлүктү көрсөтүп, тандаган кесибине чыгармачылык менен мамиле жасап, жеке көргөзмө уюштургандыгы үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ошмун ректору Кожобек Гапаралиевич, бул ушу ыраазычылык кат менимче атасы сизге арналып атат го деп ойлойм. Анткени балаңыздын эмгеги бул сиздин эмгегиңиз деп ойлойм. Мындан ары дагы ушул Нурмырза дагы чыгармачылыгы өркүндөп өсө берсин. Окутуучулардын айтымында Нурмырза бир топ эмгегин ушул аудиторияда жаратат. Ага сүрөт чүйүүдөн сабак берген агайы каарманыбыздын өзгөчө сапатын белгилеп, мүнөзүн мындайча айтты. Буга чейинки алган билимдерин, ошол жыйынтыгын отчеттук көргөзмө катарында азыр ачып отурат. Эми бул Нурмырза жөнүндө айта турган болсом, чындыгында Нурмырза ошо келгенде, ошо 1-курска келгенден баштап эле өзү мындай аракети жакшы, өжөр. Анан өзү мындай мүнөзү дагы бир жоопкерчиликтүү, ошо бир тапшырманы айтсаң, ошону мындай аягына чейин чыгарган студенттерден болгон да. Жаш сүрөтчүнүн эмгектерине көп учурда жаштар кызыгып, сатып алышат. Чемпионатта алтын медаль утуп келгенде аябай сүйүнүп ушул сүрөтүн тарткан. Сыймыктанабыз. Ошо башкаларга да мындай кызыктуу болгон үчүн ушул сүрөттү тарткам, негизи сыймыктануу менен. Каарманыбыз көп учурда адамдын сүрөтүн, табияттын жандуу элесин тартууну жактырат. Негизи мен ар кайсы жанрда иштейм, ошонун ичинен портрет жанры жагат. Анткени ушул адамдын характеристикасы, ички мүнөзүн чагылдырып, мындай сулуулукту тартуулоо да негизги максат. Нурмырза алдыдагы пландары боюнча көптөгөн эл аралык сүрөт көргөзмөлөрдү уюштурууну кыялданат. Буюрса алдыңкы планда ушу ири көргөзмө кылайын деген ойлорум бар, максаттар. Ошол кыргыз искусствосуна болгон салымын кошоюн деген ойлор бар. Ушул өзгөчө мындай чыгармачылык менен иштеп, элиме жериме мындай өзүмдүн салымын кошоюн деген ойлор бар да. Мерим Айтмаматова, Нурсултан Бакай уулу, Ошму жаңылыктары. Ош мамлекеттик университетинин 85 жылдыгына карата студенттердин эмгектерин жайылтуу жана эл аралык байланышын чыңдоо максатында эл аралык Stud Expo 2024 Computer Science and Design студенттик жарманкеси өтөт. Иш-чарага Кыргызстандын жана кошуна өлкөлөрдүн жогорку окуу жайларынын студенттери катыша алат. Каалоочуларды каттоо 3W чекит Stud Expo 2024 чекит Ошсу чекит KG сайты аркылуу жүрөт. Жарманке Ошмунун башкы корпусунда 12 апрель күнү өтөт. Программада тренингтер, мастер-класстар бар. Ар бир катышуучуга сертификаттар берилет. Жеңүүчүлөр баалуу белектер, дипломдор, медальдар менен сыйланат. Ошму биз менен дүйнөнүн эшигин ач. Мына ушунтип урматтуу көрүүчүлөр, бизге берилген убакыт өз соңуна келип жетти. Сиздер менен мен Мерим Айтмаматова жана кесиптешим Мен Чоруй Эсеналиев болдум, урматтуу көрөрмандар. Ар бир нерсенин баш аягы болот эмес, ошондуктан сиздер менен кайрадан туп тура бир жума убакыттан кийин көрүшөбүз. Оштошпойбуз, жөн гана көрүшкөнчө. Аман туруңуздар.